Balası atasının janazasına tursa, men деген бардык алымдар, эң чоң алымдар келип дагы ошол жаназаны окуса, ошончолук сооп болбойт, канчалык баласы окуса. Эмнеге? Өлүп жаткан адам маркум Аллахка көрсөтүп жаткан болот. О Аллахым, мен уулумду жаназа намаз окута ала турганчалык деңгээлде тарбияладым. Мына аманаттан ушундай деңгээлде кутулдум деп Аллахка көрсөтүп жаткан болот да. Себеби азыр биз балдарыбызга көңүл бурбасак, жаназа намазды окутуу эмес, жаназа намазга катыша албай дагы жүрсө, бул деген кичине өзүбүзгө зыян да. Алланын берген ушунчалык чоң неаматы, эгер баласы атасына бир дуа кылса, Куран окуп, бардык жер бетиндеги аалымдар биригип Куран окуп дуа кылса дагы анча сооп болбойт. Билесиздерби эмнеге? Себеби бала Куран окуп атасына дуа кылгандыгы, бул ата ушул баланы ушул деңгээлге жеткирди деген маани да. Ошондуктан балдарыбыздын бизге дуа кылгандыгы ушунчалык маанилүү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, адам дүйнөдөн кайткандан кийин болду, намаз окуй албайт, орозо кармай албайт, садака зекет бере албайт, жабылат дептер. Бирок 3 нерсенин сообу кыяматка чейин миң жылдардагы үзүлбөй келет. Ошонун бири валадун салихун яд'у лаху, баласын жакшылап тарбиялап койсо, кызын жакшылап тарбиялап койсо, ошол атасына, апасына, о Аллахым, атамдын, апамдын, ата-энемдин күнөөсүн кечир деп дуа кылгандыгын Аллах түз жеткизет. Башкалардыкын айткан эмес. Аллах кааласа жеткизет, бирок баласыныкын атасына сөзсүз жеткизет. Ошого иншалла бекем ниет кылалы. Азыркыга чейин балдарыбыз кайсыл класстарда болду, Аллах билет, кемчиликтер кетти, Аллах кечирсин. Эми мындан ары иншалла балдарыбыздын окуусуна дагы, илимине дагы, билимине да, талим тарбиясына дагы биригип, атаандашпай, биригип салым кошобуз, көңүл бурабыз деп ниет кылабызбы иншалла. Аллах таалам бардыгыбызга ушундай перзенттерди берсин. Дүйнөдө бизди жүзүбүздү жарык кыла турган, инсаниятка, адам затына пайдасы тие турган, жаратканды ыраазы кыла турган перзенттерден болсун.